Балыкчы шаарында ишке берилип, калкка кызмат көрсөтүп жаткан Саркынды сууну тазалоочу курулмада турабыз. Бул жай Союз малынан бери жаңыланбай, эң начар абалга келип калган эле. Андыктан кайра башынан мына минтип экологиялык талаптарга жооп бергидей жасалып, ишке берилгенине 1 жылдын аралыгы болуп калды. Курулуш иштерине жалпы 9 миллион 487 миң доллар каражат жумшалган. Бул акыркы үлгүдөгү Саркынды сууну тазалоочу курулма Дубанда эле эмес, өлкө аймактарында да жалгыз десек болчудай. Учурда кубаттуулугу суткасына 4200 метр кубту түзүп, 80 миңге чейин калкты тейлөөгө ыңгайлашкан. Ушул зона бул биологический резервуар. Бул жерде атайын ушу активный илдерди өстүрүү процесси жүрүп жатат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул илге атайын кислород берилип, керектүү кислороддор берилет дагы. Ушул жерде бардык микробтордун бардыгы тең ушул жерден тазаланып, андан кийинки этапка өткөрүлөт. Биологиялык тазалоодон өткөндөн кийинки этап бул атайын ушул тундурмага келип түшөт. Бул тундурмадан Саркынды суу, коюусу ил өзүнчө ылдый отуруп, суюк тазаланган суу кийинки этап уже ультрафиолеттик тазалоо үчүн атайын канал менен жөнөтүлөт да. Саркынды сууну тазалоочу бекет заманбап технологиялар менен иштеп, калаадан келген Саркынды суунун абалы, аны тазалоо процессинин баары компьютердин жардамы менен башкарылат. Мындай ыкма ишти сапаттуу алып барууга шарт түзүп, кызматкерлерге ыңгайлуу болору белгиленди. Бул курулма атайын ушу заманбап стилинде курулган, бүт жаңы технологиялар менен 3 режимде иш алып барса болот да. Автоматика, через компьютер, анан вручную. Шаардан келген 2 линия приемный резервуарга коет. Бул отсек полностью бул механический очистка деп коет, механикалык тазалоо, бул биологиялык тазалоо, анан ультрафиолет. Бул жерден чыкканда уже бүгүнкү күндө 96-98% чейин суу тазаланып, бардык шартка, бардык нормаларга жооп берип атат да. Ал арада Саркынды суунун анализдерин аныктоочу атайын лабораторияда каралган. Мында калаадан келген Саркынды суунун баштапкы жана тазалангандан кийинки абалы дыккат текшерилет. Бардыгы белгиленген талаптарга жооп бериши керек дейт бекеттин жетекчиси. Саркынды суунун анализдери полностью ушул жерден алынат. Киргени кандай результат менен кирип атат, чыкканы ошого нормага дал келип атабы, дал келбей атабы ушул жерден аныкталып, анан Саркынды суулар, тазаланмаган Саркынды суулар кайра в обратном порядке тазалоого жөнөтүлөт да. Мынакей азыр биздин шаардан келип Саркынды суунун кирген суусу мынакей мондай өңдө, анан уже тазалангандан кийинкиси мындай болуп чыгат да. Бул уже азыр анализге жиберилет. Саркынды сууну тазалоочу бекеттин көл аймагына жайылтуу максатында ушул тапта Чолпон ата, Боз Тери, Карой айыл аймактарын камтыган ушундай эле долбоор ишке ашууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.